Ошто Женго кайманаты бар Кримтөбөл изделүүдө. 10 февралда УКМК тарабынан кылмыштуу топторго уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүүнүн алкагында кылмыш иши боюнча Ош облусунда жана Ош шаарында издөөдө жүргөн Женго кайманаты бар Кримтөбөл Кадыр Досоновду колго түшүрүү боюнча атайын издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бир катар даректердеги тинтөөлөрдүн натыйжалары боюнча тергөө органдарынан жашынып жүргөн Кадыр Досонов Ош шаарынын аймагындагы үйлөрдүн биринен жеке үй буюмдары жана жеке гигиена каражаттары, ошондой эле уюлдук телефондор табылып алынды. Мындан сырткары тыюу салынган буюмдар, анын ичинде баңгизат дагы табылган. Учурда Ички иштер министрлигинин органдары менен биргеликте Досоновдун турган жерин жана камакка алынгандыгын аныктоо боюнча перехват планы жарыяланды. Өзгөн районунда жолдошу менен урушкан келин өзүнө бычак сайган. Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, келин эч кимге досу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Социалдык тармакта ооруканада жаткан келиндин тасмасы тарады. Тасмада агасы милицияга арыз жазууну суранып жатканын көрүүгө болот. Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2 февраль күнү болжол менен түнкү саат 02:30 чамасында Өзгөн районунун Жазы айыл аймагынын Карадыйкан айылынын 29 жаштагы жашоочусу менен 26 жаштагы жолдошу урушкан. Келин ашкана бычагын өзүнүн курсагына сайып жиберген. Анын кесепетинен Өзгөн аймактык ооруканасына жаткырылган. Бейтапка соттук медициналык экспертиза дайындалган. Далил катары алынган кийимдерине жана ашкана бычагына дагы экспертизалар дайындалды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында жолдошунун аракетине юридикалык баа берүү боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Мирустаңга не заявление жазбадың дейм. Чүйдүн Токмок шаарында улгайган кишинин үйүнө урулукка кирген шектүү кармалды. 9 февралга караган түнү саат 01:00 чамасында 80 жаштан ашкан Токмок шаарынын улгайган тургунуна каракчылык фактысы жасалган. Алдын ала маалыматтар боюнча бет капчан кол салган адам үйдүн тосмосунан кирип, терезелерин талкалап салган. Андан кийин үйгө кирип үйдүн кожойкесинин колун байлап, ага күч колдонуп, алтын жана күмүс сээр буюмдарды, уюлдук телефонду, үй буюмдарын жана тамак ашты уурдап кеткен. Тергөө кызматы тарабынан шектүү катары 27 жаштагы Токмок шаарынын жашоочусу кармалды. Кармалган адам райондук милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөө органдарына өткөрүлүп берилди. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакировдун жакын туугандарынын бири Жалал-Абад шаардык мэриясында жашылдандыруу тармагын жетектеп, андан соң башка кызматка которулган Төлөн Бакиров УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан коррупцияга шектелип кармалды. Бакиров убактылуу кармоочу жайына киргизилгени белгилүү болду. Бишкек шаардык сотунун имаратынын ичине 10 февралга караган түнү белгисиз адамдар эшикти бузуп киришкен. Бул тууралуу аталган соттон билдиришти. Бардык документтер ордунда, жарандык кылмыш жана административдик иштер жоголгон эмес деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө алынган интернеттеги сайт кабардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы маалыматтар Ош ТВ телеканалынын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлө.